тилинин чыгуусу артта калган учурда биздин эко-дүкөндөн кандай азыктар берилет жана эмне себептен ушул азыктар берилет, мына ушул жөнүндө кыскача маалымат берип өтөйүн мынакей. Бул жерде мен сиздерге атайын токтомдорду даярдап койдум. Биринчи кезекте эгерде биз ичеги карын системасын карабасак, мына ушул витамин минералдардын сиңимдүүлүгү төмөн болуп, биз керектүү результатты ала албай калышыбыз мүмкүн. Ошого сөзсүз түрдө өндүрүлгөн дандарды кошобуз. Алгач эле эң биринчи айткым келгени бул хлорофилл 3 жаштан жогорку балдарга берилип жатат. Бул организмдеги оор металлдарды чыгаруу максатында берилет жана ошондой эле микрофлора кишечника, кишечниктин микрофлорасын калыбына келтирет. Андан кийинки топтом бул йод, селен, магний. Мынакей йод, селен, магний баш мээ клеткасынын жана центральный нервный системаны, ички гормондордун иштөөсүн жөнгө салуучу топтом болуп саналат. Жана ошондой эле Б комплекстеги B6, B6, B1, B12 витаминдери. D3, витамин D3 бул ушул витаминдердин фонунда сөзсүз түрдө берилет, анткени көпчүлүк балдарыбызда бизде витамин D3-нин жетишсиздиги бар. Андан кийинки бул күн карама лецитин. Күн карама лецитин баланын баш мээ клеткасынын 3/1 бөлүгүн түзөт. Жаңы клеткаларды пайда болууга питание болуп саналат, азык болуп саналат. Курамында 98% фосфолипидтерден турган азык болуп саналат бул. Восстановление рост клеток деп турат, башкача айтканда калыбына келтирүү жана жаңы клеткалардын пайда болуусуна өлгө түскөн азык. Жана ошондой эле бул баланын бир эле баш мээ клеткасына эле азык болуп калбастан, бул боор клеткаларына, өттүн иштешине дагы абдан пайдалуу. Нерв клеткаларынын 17%-ын ушул лецитин түзөт. Жана куртка каршы чай, лапачо антипаразиттардык чайы. Эгерде биздин балабыздын баш мээ клеткасы жакшы убагында өөрчүп, көңүл буруусу жакшыланып, эс тутуму нормага келип, мээ клеткалар жакшы өөрчүсө, анда сүйлөө жаатында абдан сонун результат ала алабыз.